Кутман мен урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибизди улантабыз. Бизде студиябызда коногубуз бар, тааныштыралы. Ооба, кино жылдыз деп айтсак болот. Аят жана Аят 2 тасмаларын менен таанылган, бүгүнкү күндө өзү да кино тартып жүргөн коногубуз бар. Азамат Арыков мырза, саламатсызбы? Кутман менен чоң рахмат. Жаңы жылыңыз менен келе жаткан. Мана абдан сонун, эми баягы Азамат Арыковду эле эч бирөө көнө албайт окшойт. Мен Азамат Шаршенов болуп калганыма туура 1 жылга жакындап калды. Азамат Шаршенов дешиз керек. Азамат Шаршенов. Элдин баары бирок Азамат Арыков деп бирок Шаршеновке көнүп атышат да. Эми акырындык менен Шаршеновго көндүрүш керек. Жаңы деңгээл, жаңы уровень. Эмнеге Азамат Шаршенов? Эми мен негизи кичинекей кезимден баштап эле негизи Шаршенов болгум келчү, анан эч бир мындай бир чоло тийбей жүргөн да, кол тийбейт же бир шарты келбейт. Анан ошентип жүрүп эле Азамат Арыков болуп аябай мындай кино Аят 1 чыккандан кийин, Аят 2 чыккандан кийин мындай көп кишиге таанылып кеткенден кийин Азамат Арыков мындай бренд сыяктуу болуп калды. Өзүмө дагы мындай бренд сыяктуу болчу да. Анан кийин ушундай үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен баарыбыз биригип бир фамилияга өтөбүз болуп отундо, анан ошондо биротоло Шаршенов кылып салайын деп. Анан ошондо анан дагы бир жагы ошол бир жаңы бир деңгээлге чыгайын деген бир максатта Шаршенов. Жаңы фамилия менен Азамат Арыковду бренд кылгандан кийин Шаршеновду деле бренд кылып салайын, бирок башкача деңгээлде, жаңы бир башкача бир форматта деп. Ушундай бир максат. Фамилиялардын. Анда эмесе ошол нерсени телекөрүүчүлөргө айтып коюш керек экен анда. Бүгүн Азамат Арыков дебей, Азамат Шаршенов деңиздер. Жакшы. Азамат мырза, жаңы жылды мына үй бүлөңүздөр менен жыл сайын тососуздарбы негизи? Жыл сайын эле үй бүлөбүз менен тособуз. Байрамдайсыздар, кадимкидей эле. Ооба, Кудай буйрса быйыл өзгөчө тосолу деген бир ушундай бир ой максаттарыбыз бар. Себеп дегенде быйыл ошо аянтыбызда, ала тоо аянтыбызда түнкү саат 12-де ошол жактан тособуз деген ой. Биз анткени Мурас тасмасынын 1-чи кадрын ошол жерден кылалы деп атабыз да. Жаңы жыл күнүбү? Жаңы жыл түнү? Жаңы жыл түнү үй бүлөбүз менен, биздин тартуучу тобубуз менен ошол жактан тосолу деген бир максаттарыбыз бар. Жакшы. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө Аяз атага кат жазуу, белек берүү деген салттар барбы? Негизи ушу мен өзүм студент кезде ушундай Аяз атага кат жазып, эми баягы кат жазганда кандай символический жазасың, анан бирок болбосо да ошол каттым меники аткарылган да. Анткени деген бизде Оймо студия деп креативдик студия болуп, биз жаштар ошол жерден тарбияланчубуз. Айбек Дайырбеков менин устатым. Анан ошол жактан Айбек Дайырбеков бизге Аяз ата болуп, анан биз кат жазып, анан бирөө компьютер дейт, бирөө дагы бир нерсе дейт. Анан мен болсо ошо мен келечекте актер болгум келет, бир жерге тартылгым келет, кичинекей үзүндү болсо да деп жазган болчумун. Анан ошо баарыныкын аткарып келип, меникин дагы ошо өзгөчө аткаралы деп, анан Сейизбек Искеналиевдин Селкиге деген ыры бар. Жүрөк. Анан ошондо мени тартышкан да бир эпизодуначы. Мына сенин эмеңди аткарып атабыз, ошо каалооңду аткарып атабыз, кыялыңды орундатып атабыз. Мына ошол Селкиге тартыласың болуп, анан ошол жерден илинип, анан ошондо Мырза Айдаралиев монтаждап, Шайтан арабаны тартып атканда ошону мени чакырып, анан ошол жактан да кастингке катышып, анан Эрнис Абжапаровго таанышып, алардын кастингинен өтүп отуруп, анан ушинтип анан кийин башталып кетти. Өзүмчө болуп кеттим да. Сиз ошол баягы студенттик күндөрдө ушинтип Аязтага кат жаздым деп атпайсызбы? Кайсы университетте, кайсы окуу жайда окудуңуз эле? Мен өзүм сүрөттүү академиянын алдындагы көркөм сүрөттүү училищесин бүткөм, Тургунбай Садыков атындагы. Анан аны бүтүп, көркөм сүрөт академиясына тапшырып, бирок толук бүтпөй калдым да. Себеп дегенде ушул мен ойлогон максаттарым ишке ашып, кыялдарым орундалып баштады, кинолорго тартылып баштадым. Ошол кыргыз фильмге аралаша баштадым 2005-2006 жылдардан баштап ошо кыргыз фильмге аралаша баштадым. Эрнис Абжапаров менен таанышып, ошентип баштаганда менин алдыга койгон максатым негизи актер болуу, ушу кино чөйрөсүнө кирүү болчу. Ошо сүрөт академиясына дагы тапшырганда да ошол баягы чыгармачыл адамдар баягы бири-бири менен байланышта болот, ошо киношниктер менен бир болот деген ой менен тапшыргам негизичи. Анан ошентип отуруп, анан орто жолдон мындай убакыттын жетпегендигинен мен ошо көркөм сүрөт академиясын таштап коюуга ушундай эме шарт болуп калды. Бүгүнкү күндө Азамат байке,
кинолор абдан эле көп тартылып атат да. Мисалы, статистикага карап көрсөк дагы ар бейшемби күн сайын кино чыгат экен Кыргызстанда. Кино чыкканда дагы кинотеатрларда көрсөтүлүп баштайт экен да. Анан бул Кыргызстан үчүн көп да, жума сайын кино чыгуу деген туурабы? Же нормалдуу эле көрүнүшпү? Мындай да, бул кинобу же болбосо бир эгин, бир чеснок болобу же картошка болобу. Мисалы үчүн бир жылы картошка кымбат болсо, элдин баары эмдиги жылы картошка айдап алат экен да. Чеснок кымбат болсо, андан кийинки жылы чеснок айдап алат экен. Анан ошентип арзандап кетет да, кинону эметип. Жана ошол сыяктуу эле болуп калышы мүмкүн деп мен эстейм да. Бирөө тартты, көптөгөн акчаларды жыйнап атканын көрдү дагы. Анан кийин кино деген бул бизнес турбайбы, бул мынча акча тапса болот турбайбы деп багы көптөгөн ошо эмелер ошо аралашып алган учурлар да болду да. Анан ортодон банкрот болгондор болду. Бирок ошо мурунтан бери кинодо жүргөндөр банкрот болбой эле акырындык менен өзүнүн эмеси менен, нугу менен келатат да, убакыт сааты менен тартып келатышат да. Анан мен ошолордун катарында мындай эсептейм да өзүмдү. Себеп дегенде мына 6 жыл тынуу болуптур. Прокатка кино чыгара элек эметчи. Мына эми Кудай буйрса Мурас деп чыгара алып атабыз. Биз мунун алдында көп кеңештим, көп көрүүчүлөрдүн мындай аң сезими, психология жактарында көп изилдедик биз командабыз мененчи. Кандай кинолор жок, кандай кинолор көп тартылып атат, эл кандай кинолорго муктаж болуп атат, эл кандай кинону каалап атат, баарын анализдеп азыркы учурда эл кайсыл кандай кинолорго муктаж болуп атыптыр? Эми эл негизи комедияга көп кирет, ачыгын айтыш керек да. Анткени баягы чын-чынында баягы ачыгын айтыш керек, Кыргызстанда проблема көп, элдер абдан көп кишилер депрессияда жүрөт. Анан ошо бир кинотеатрга берип, бир кичине болсо дагы бир ошо проблемаларын унутуп, күлүп, жайнап эс алып чыгат да. Бирок негизи кинону биз эмне үчүн тартат? Кино өзү мисалы киши кирип, ошо бир кандайдыр бир өзүнүн организмине порция адреналин алып чыкса, бул демек жакшы кино болуп эсептелинет да. Вот комедияда деле бир күлүп атып адреналин алып чыгышат да. Триллер жанрындагы тасма тартып Кыргызстанда кыйынбы? Негизи триллер жанрындагы тасма жок эсе. Жок эсе. Жакында эле Болот Төлөнүш Шамшиев айтыптыр. Бизде эме көркөм художественный руководитель бизде Эмиль Борончиев, ошо Болот Төлөнүштүн мындайча айтканда шакирти болуп эсептелинет. Анан ошол биз кадырлуу конок катары чыгаралы деген ой менен ошо айтып эметсек, сураптыр Эмиль Борончиевчи: Болот Төлөнүш, вы как вы относитесь к триллеру десе, а кто у нас снимает дептир да. Просто кыска нуска эле айтканда бизде эч ким тартпайт деген мааниде элечи. Анан эми ошол да бир четинен дем күч берип атат. Анан болгон триллер жанрынын баарын көрүп чыктык. Эми триллер мындай эле которулат экен, мындай адамды бир мындай бир катуу бир волнующий деп которулат экен да, орусча которгондо. Толкундатуу. Мындай бир чыдабай бир эмет, комедияда эле колдонулат триллердин элементтеричи, негизичи баардык жанрда колдонулат. Бирок триллер, чистый триллер бул адамды башынан аягына чейин бир суроолорду коюп, ошо суроолорду жооп издеп, эмне болуп кетет экен деп башынан аягына чейин бир мындай бир кээ кезде кинотеатрдан карап отурсаң телефонду карап алаксып кетет, кээ кезде сыртка чыгып кетет. Ошондой триллер жанрында мне кажется, менин оюмча андай болбойт. Башынан аягына чейин карап турат көрүнүш. Азыр мен көзүмдү мындай эле алып ийсем, азыр бирдеме болуп кетип, мен бир нерсесин кое бербейенби деген бир ой болуп кетиши мүмкүн да. Же болбосо мен алдыдан бери коюлган бир суроого мен жооп таба албай калышым мүмкүн деген ой болуп. Жакшы, кастингдер боюнча Азамат байке. Сиз буга чейин ошол студент болуп жүргөндө көптөгөн кастингтерге катыштым деп атпайсызбы? Анан азыр болсо азыркы учурда бир чоң продюсер, режиссер болуп өзүңүз кастинг алып калдыңыз да. Кастингде кандай кылып өтүп кетчү элеңиз? Кастингде негизи мындай болчу да, биз барганда эшик тыкылдатып кирчүбүз, бир-эки киши отурчу да, мындай жюри болупчу. Анан кересиң, сыртта кишилер күтүп турат. Кирип ар кандай суроолорду берет, ырдайсыңбы, бийлейсиңби, мурун каякта тартылдың эле деген учурлар болчу да. Анан барып сүрөткө түшүп коюп эле кетчүбүз. Бирок
мен ошол баягы кийинкисине ошол эле кастингке мындай эме чачымды өзгөртүп алып башкача кийинип алып кебетемди бузуп алып дагы келген учурлар болчу да баягы балким тиги образым жакпай калат анан бул менен өтүп кетем деген мен ушинтип анан ошентип атып Эрнис Абжапаров байкебиз мени таанып калган да ушинтчи ай сен келбедиң белең анан баягы ошентип бос салкынга өтпөй калгам кастингтерине баргам андан кийин ошондон бос салкынга кимдин образына бардыңыз эле эми мен мындай бир алдыга бир максат коюп бул баланчанын образына деген ой жокту каяктан өзүң эч жерде тартылбасаң анан бир жерине өтүп кетсек эле бир жерине мындай басып баратып мындай карап мындай өтүп кетсек элек деген ой максат болот экен да анан ошентип ал максатыңа жетет экенсиң анан ушундай мен басып бир жеринен өтүп кеттим эми мындай барып мындай башкы каарман болбосом дагы башкы каарман менен өтүп барат мындай сүйлөшүп кетсем мындай бир эки сөз айтып кетсем деп мындай самбайт экенсиң анан ал дагы максатыңа жетесиң да ал максатыңа жеткенден кийин анан мен эми башкы каарманды эми мен мындай кыялданбай эле коеюн баары болбойт бул жашоодо жетпей калышы мүмкүн жок дегенде ушу башкы каармандын жанында жүргөн мындай экинчи пландагы ушундай актер болсомму дейсиң да анан ал дагы максатыңа жетет ал максатыңа жеткенден кийин анан болот турбайбы мен башкы каарманды аткарышым керек деген ой максатты ал дагы коет экенсиң анан ал дагы колго келгенден кийин анан ошо ал башкы каарманды аткарганың дагы мындай бир мен режиссер мен өзүм каалагандай кылып тартпай койду мен мындай кылып аткарсам болмок минтейин дегем бул жерде минтип ойносом болмок деп отуруп анан өзүң кино тартып баштайсың анда өзүм мындай режиссерлукту үйрөнүп алып туруп эле өзүм каалагандай кылып тарта бербейминби могу жерде болгон нерселерди деген ой максат менен ушунун баары пайда болгон да өзүнчө акырында кадам менен тепкич менен барып туруп жакшы экен ошочу адам максаты жок адам эмес да негизи мындайча айткандачы ошон үчүн ар бирине ушундай бир жакшы бир кыялдарды ошо алдыга койгон максаттарды каалайм ошол максаттарына баягы умтулушун каалайм сөзсүз түрдө эмгек керек ошо күндү эмгектениш керек аракеттениш керек да демек бул жерден ошол мен дагы киного тартылсам мен дагы кастингтерге барып бир эпизодко болсо да арткы планда болсо да чыгып калам деген биздин баягы көрүүчүлөр жаштар бар болушу мүмкүн Азамат Бакиден жакшы кеңеш болуп атат окшойт кайра бара бериш керек кастингге образды өзгөртүп болсо да бара бериш керек экен сизге чоң рахмат Азамат Байке ыраазычылык билдиребиз жакшы маек үчүн чоң рахмат силерге ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу ал эми биз улантабыз таң программасын эч кайда алыстабаңыздар